Мен Мексика аркылуу кетип аттым эле. Америкага кирерде алдайт экен син. Ошого кандай болот, Алла разы болсун. Азыр көпчүлүк ушундай суроо кече деле ар жумада суроо берет. Америкага табыз Мексикага кирип атканда эмне дейт экен? Мен мамлекеттен качып келатам дейби? Жөн эле эмес, кыскасы бул мамлекетти жамандайт экен. Кongunduktu. Ошондон аналар кабыл экен да. Жөн эмес экен. Бизден, короче, ушу мамлекет совсем болбой калды. Биягы эми айтпай эле коюң, сурабай эле коюң. Өтө чатак. Зорго жанымды сактап келдим. Мени киргизип коюң. Эл душманы. Угуп алды. Дагы бир айтып коеюнбу? Эл душманы. Кантип сен өзүңдүн мамлекетиңди жамандайсың? Жаманын жашырбайсың, Ана бул жерде сени ким куугунтуктады? Ким кетти деп айт? Айтпайсыңбы, киндик каным ушер төгүлгөн, ушер жерде өлөмүн деп. Менин бактым ушер жерде рызкым деп. Бар, Америкага бар, Аляскага бар, асманга чык. Бирок мындай таза бол. Рызкы десе эле, дүйнө десе эле ошондой болот. Кордукка, дүйнө десе эле диниңи сатып, мамлекетиңи, элиңи сатып. Болбойт андай, Анчалык эле кордукка барбаңыз. Тараг айдайт экенсиң, $5000 экен. Алтын төгүп берсе дагычы, сен мекениңи сатпа, элиңи сатпа андай болот. Каяктан чыккан баласың сен? Ата-эне балдарга үйрөтүш керек. Айтыш керек тугандар, барыбыз. Ар бир ата-эне жооптуу болот. Балам жөн эле бар, мен иштегенге келдим, мен иштегенге. Иштеп кетсек болобу? Жок, болду, кетсе кете берет. Кудайым алхамдулилла өткөзөр ананы. Биз ойлойбуз, жалган айтканда гана иш жүрөт депчи. Андай эмес. Андай эмес. Жалган айтканда иш жүрүшкөндөй болот, ушу бар. Бирок чындыгында түбүнөн куурамай. Бир тешип чыгат, Аллаху акбар, ошо замат сеники жок. Чындыкта иш жүрүшпөгөндөй болот, бирок акыйкатта жүрүшүп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Алейкум бис-сидq, фа иннаху юнжи." Силер чынчылдыкты кармагыла. Бул силерди куткарат деген. Куткарат деген. Силер жалгандан сактангыла. Жок кылат деген бул. Жөнөкөй айткан эмес да. Ошон үчүн иншалла кетип аткандарга бардыгына мен содада болсун, башка болсун. Чын сүйлөй бериңиз, ачуу болсо дагы. Кудай кааласа иншалла. Учурда кичине оор болушу мүмкүн. Бирок акыбети түбөлүктүү иншалла сиздин пайдаңызга чечилет. Жалган сүйлөгөндө учурда даамдуу болушу мүмкүн сизгечи. Бирок буну ачуулугуна кийин чыдай албай аласыз. Дүйнөдө деле тешип кетет, ахиретте тешип кетет. Ошон үчүн иншалла чет мамлекетке кеткандарга андай кылып өзгөчө мына куугунтуктап алса да куугунтуктап дегени бул жала. Бир кишиге эмес, 7 миллионго жала. 7 миллионго жала. Бир киши мени куугунтуктап деген жоксуң да. Мамлекет куугунтуктап деп атасың. Мамлекет деген эмне? 7 миллион кыргыз эли жашаган. Кантип айтасың сен? Жокса хотя бы бирөө айтса, бирөө деп эле айтам да. Бирөө аркаңан түшкөн болсо.